Кош бойлуу учурда аялдар ден соолугуна адаттан тыш өзгөчө кам көрүүсү керек экендигин дарыгерлер ар дайым эскертип айтып келишет. Бул учурдун алгачкы жумаларындагы айымдардын ден соолугу жана жүрүм туруму, түйүлдүктүн өрчүшү болочоктогу баланын ден соолугу үчүн чоң мааниге ээ. Акушер-гинеколог Венера Мамаджанованын айтымында кош бойлуулуктун эң кооптуу мезгили болуп биринчи 3 айлык эсептелинет. Эң кооптуу мезгил бул биринчи 3 айлык деп калабыз да. Первый триместр, второй триместр, третий триместр. Ошо 9 айлык болсо, эң кооптуу бул биринчи 3 айлык. Себеби эмне? Ошол мезгилде түйүлдүк маточный труба деп коет, жатын түчөсү менен жатын ичине түшкөндө ошол жерден өнүгө баштайт. Ошо өнүккөндө бүт системалар калыптана баштайт. Нерв системасы, жүрөк системасы, тамак сиңирүү системасы, оолу буттар ошол мезгилде ошол эле рентгенге түшсө же кош бойлууларга мүмкүн эмес дарыларды ичип алса, бала оорукчан же аномалдык болуп төрөлүп калышы ыктымал. Кош бойлуу айымдын ар кандай оорулар менен ооруп калуусу, туура эмес тамактануусу, дарыгердин уруксатысыз түрдүү дарыларды кабыл алуусу, алкоголь ичимдиктерин ичүү, тамеки тартуу өңдүү терс адаттар калыптанып келе жаткан түйүлдүккө чоң зыянын тийгизет дейт адис. Андыктан болочокто эне болушунча өзүн абайлап бир канча эрежелерди сактоосу зарыл. Ошон эң кооптусу биринчи триместр 3 айлык, акыркы 3 айлык. Ушул мезгилдерде айрыкча кош бойлуу аял өзүн абайлаш керек, өзүн этиятташ керек да. Убагында тамактанып, эң таза абага чыгып, кош бойлууларга боло турган спорт менен алектенип, стресске көп учурабай. Стресске учураганда организмде кортизол деген гормон бар, адреналин деген гормон бар. Ошолор көбүрөөк чыгат дагы балага таасирин берет, терс таасирин берип коюшу ыктымал да. Ошон үчүн өнөкөт көп стресске учураган аялдарда балдар азыр гиперактивный болуп атпайбы? Өтө кыймылдуу болуп балдар. Ошол кош бойлуулук мезгилде аял киши көп стресске учурагандын бир белгилери болот да. Туура тамактануу боюнда бар аялдарга өтө маанилүү экендиги талашсыз. Туура тамактанган аялдар кошумча витаминдерге да муктаж болбойт дейт Венера Мамаджанова. Ошондуктан күнүмдүк рациондо курамында зарылделген витаминдер, белоктор жана майлар болгон азыктар сөзсүз болуусу шарт дейт. Кош бойлуу мезгилде газдалган сууну химический чипсыларды, особенно кириешкаларды жебеш керек деп айтат элем да. Андан көрө биз өзүбүздү табигый өсүп аткан мөмө жемиштерди, өзүнүн сууларды, айран, сүт ошону ичсе балага өтө пайдалуу да. Организмге бүт азык керек. Эт да керек, белокко, балык керек, тоок керек, тукум, мөмө чемү. Мисалы тарелка болсо, тарелканын бир бөлүгүндө жана биз неме деп коебуз, гречка, ошолорду болсо бир бөлүгүндө салаттар, көк чөптөр болсо бир бөлүгүндө балык же эт болуш керек да. Рациондо бүт азыктар болуш керек. Болочок энелер кош бойлуу кезинде маани берүүчү дагы бир жактай сасык тумоо менен ооруп калбоого аракет кылуу. Негизинен сасык тумоо менен ооруп калуу тобокелчилдиги жогору топко кош бойлуу айымдар да кирет. Анткени организм алсызданган учурда аны жугузуп алуу көрсөткүчү жогору. Кош бойлуу кезинде эне сасык тумоо менен ооруган болсо, бала жүрөк кемтиги менен төрөлүп калуу коркунучунда болот деген пикирин адис айтып өттү. Сасык тумоо бул вирусный инфекция да, вирус да. Ошондуктан биз биринчи кош бойлуу келгенде сасык тумоо болуп оорубадыңбы деп айтабыз да. Эгер сасык тумоо болсо, бала кемтик төрөлүп калышы ыктымал. Именно мен жана айткан биринчи 3 айлыкта жүрөк менен баш мээ калыптанган мезгилде айрыкча ошондо биринчи жолу жугузуп, температура чыгып, острая инфекция деп коебуз да, ошол мезгил дал келип калса, бул жанагы факторы риска деп коебуз биз. Ошол группа рискага кирип калат. Айнура Маширап кызы, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.